Дүйнөдө адамзаттын көңүлүн ала турган, же болбосо жүрөк болкуткан сезимге жеткизүүчү селкинчек аттракциондору бар. Американын Огайо штатында Paramount аймагында 26 кабат же болбосо 100 метрлик бийиктикте салынган селкинчек аттракциону орнотулган. Айлана чөйрөнү көрсөткөн соң, саатына 100 чакырым ылдамдык менен төмөн багыт алган селкинчек адамдарды жерге түшүрөт. Ал эми бул болсо Американын Лас-Вегас шаарында Стратосфера Лас-Вегас отель-казино имаратынын төбөсүнө дүйнөдө 3-орунда турган эң чоң коркунучтуу аттракцион орнотулган. 350 метр бийиктикте Wingshot мунарасына Insanity селкинчеги жана X-Cream вагону кардарларды тейлейт. Wingshot катапульту кардарларды 329 метрге саатына 70 чакырымдык ылдамдык менен көтөрүп, андан соң 4 эсеге ылдам саналуу секунд ичинде төмөн таштап жиберет. Коопсуздук жагы каралганы менен ага жүрөктүүлөр даабаса жөн адам түшпөөсү белгилүү. King Daka бул Американын Нью-Джерси штатындагы паркта салынган. Ал дүйнөдөгү эң бийик темир жылгаяк. Анын бийиктиги 139 метр. Киши түшкөн вагон 3,5 секунд ичинде 205 чакырым ылдамдыкка чейин жетет. Бул өзгөчөлүгү аны дүйнөдөгү эң бир динамикалык темир жылгаяк деген наамга жеткизген. Кипр өлкөсүндөгү Айя-Напа Луна паркында Slingshot рогатка аттракциону да өзгөчө көңүл ачуучу жайларга кирет. Рогатканын эки таягынын бийиктиги 35 метр. Саналуу секунд ичинде ага түшкөн адам 15 кабат үйдүн бийиктигине көтөрүлөт. Андан соң серпилип, бир нече жолу өйдө ылдый түшөт. Кардарлардын каалоосу боюнча өйдө чыгып баратканын видео камерага тартып беришет. Япониянын Фудзиосидасында Додонпа паркы өзгөчө сөз кылууга арзыйт. Анда Американын темир жылгаяга атыккан аттракцион орун алган. Ал 4 эсеге ылдамдатылган жана тез түшмө жылгаяк менен белгилүү. 2 секунд ичинде 172 чакырымды багынткан темир жылгаяк 55 секунд жүрөктүн толкундануусуна кепилдик берет. Бразилиянын Бич парк Форталезасында Insano аттракциону бар. Insano сөзү акылдан адашуу деген маанини берет. 41 метр бийиктикте турган бул суу жылгаягына түшкөн адам саатына 105 чакырым ылдамдык менен ылдый түшөт. Бийиктиги боюнча Гиннес рекордтор китебине катталган. Британиянын түндүк Уэльсинде Zip World at Penrhyn Quarry Skydiver экстремалдуу аттракционду жасап чыгышкан. Анын ылдамдыгы саатына 161 чакырымга жетет. Ал тоодо жайгашкан. Тоодон ылдый тартылган тростун узундугу жарым чакырымга жетсе, бийиктиги 100 метрге жетет. Ылдый түшүп келатканда айлана тегерек бир өзгөчө кооз көрүнөт. Япониянын Фудзиосидасында дагы бир Fujikyu Highland паркында Takashibu аттракциону орнотулган. Бул темир жылгаяк чейрек бурулуш, күтүүсүз тикелей түшүү боюнча өзгөчөлөнүп турат. Тагыраак айтканда 121 градуска чейин төмөн түшөт. Түшүүдөгү бир нече секунд ичинде анда отурган адамдын жүрөгү толтоосунан чыгуучудай абалга жетет. Аттракционун эң бийик жери 43 метрди түзөт. Бириккен Араб Эмиратынын борбору Абу-Дабиде Ferrari World паркында дүйнөдөгү эң бийик Америка темир жылгаягы орнотулган. Андагы вагондун ылдамдыгы 4,9 секунд ичинде саатына 240 чакырым ылдамдыкты багындырат. Темир жылгаяк Монстагы атактуу автожарыш жолунун негизинде салынган. Катуу ылдамдык менен жүргөндүгүнө байланыштуу кардарларга атайын көз айнектерди беришет. Американын Колорадо штатында Гиганттык каньон аттракциону салынган. Аттракцион тик жараканын даана учунан орун алып, жерден 400 метр бийиктикте турат. Бир учурда ага 4 адам түшсө болот. Бул селкинчек саатына 80 чакырым ылдамдык менен термелип турат. Селкинчекке түшөөрдөн мурда ага түшө турган адамдардан алдын ала эч нерсеге кепилдик бербейбиз деген кагазга кол койдуруп алышат. Тагыраак айтканда жоопкерчиликтен качышат. Мына ушундай өзгөчөлөнгөн дүйнөдөгү эң бир кооптуу аттракциондордун 10 тилкесин сиздерге баяндап бердик.